Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Ahad Slides сайтында онлайн презентация жана сурамжылоо түзүү боюнча болмокчу. Ahad Slides сайтына кирүү үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Мисалы, сайттын адреси ahadslides.com. Бул сайттын аталышыны кийин видеонун описаниясына жазып коёмун. Ошол жерден описанияны карап туруп, ушул сайтка кирсеңиздер болот. Сайтка кирүү үчүн сайттын адресин жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул жерден сайтка катталуу үчүн Get Started дегенди басабыз. Get Started дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерге сайтка катталуу үчүн өзүбүздүн электрондук почтабыздын адресин жазабыз. Мисалы, бул жерге өзүбүздүн почтанын адресин жазып туруп жазабыз. Андан кийин паспорт деген жерге пароль ойлоп жазабыз. Паролубуз 8 символдон кем болбош керек. Паролду цифралар жана латын тамгалары болуш керек. Андан кийин your full name деген жерге атыбызды жазып коебуз. Мисалы, бул жерге атыбызды жаздык. Андан кийин sign up дегенди басабыз. Sign up дегенди басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден окей дегенди басабыз. Ал эми бул сайтты орусчага которуп алып иштесек да болот. Орусчага которуп алып иштөө үчүн бул жерде перевести эту страницу деген бар. Ушуну басып туруп русский дегенди тандасак, бул сайт орусчага которулуп калат. Бул жерден биз жаңы презентация түзүү үчүн новая презентация деген басабыз. Новая презентация деген басканыбызда бизден создать новую презентацию деген барак чыгат. Бул жерге название презентации деген жерге презентациянын аталышын жазабыз. Мисалы, математика деп жазалы. Андан кийин создать презентацию дегенди басабыз. Басканыбызда бизден ушундай барак ачылат. Бул жерде биринчи слайдты түзүү үчүн бул жакта тип вопроса суроолордун типтери бар. Бул жерден мисалы биринчи множественный выбор дегенди тандасак, бул жерден ушундай болуп чыгат. Бул жака ваш вопрос деген жерге өзүбүздүн сурообузду жазабыз. Мисалы 5 кемитүү 7 барабар. Андан кийин бул жака жоопторду жазабыз. Мисалы 2. Экинчи вариантка -2. Үчүнчү вариантка мисалы 12. Ал эми дагы вариант кошо турган болсок, бул жерден добавить дегенди басабыз. Бассак дагы вариант кошулат. Бул жерге мисалы -12. Андан кийин төмөн жагында другие настройки деген бар. Бул жерден биз настройкаларын өзгөртүп койсок болот. Мисалы, бул суроого на этот вопрос есть правильный ответ дегенге галочка кое турган болсок, бул жерден биз туура жоопту белгилегенге болот. Мисалы, -2 деп белгилеп коебуз. Бирок бул туура жооп окуучуларга көрүнбөйт. Андан кийин бул жерден жыйынтыкты процент түрүндө дагы көрсөтүүгө болот. Ал үчүн бул жерге галочка койсок, бул жактан жыйынтык процент түрүндө дагы чыгат. Ал эми суроону убакыт менен белгилеп чектеп койсок да болот. Мисалы, ограниченное время на ответ дегенди басып туруп, бул жерден биз ушул презентациянын суроосуна убакыт коюп койсок болот. Мисалы, 20 секунда десек, 20 секунда коюлат. Ал эми бул жакта макет, жыйынтыктардын макети. Азыр бул бары деген тандалып турат. Бары деген тандалганда жыйынтыктар мамыча түрүндө чыгат. Эгерде пончик дегенди тандай турган болсок, жыйынтыктар пончик түрүндө чыгат. Ал эми пирог дегенди тандай турган болсок, жыйынтыктар пирог түрүндө чыгат. Азыр биз бары дегенди эле тандап туралы. Андан кийинки слайдты
түзүү үчүн новый слайд дегенди басабыз. Новый слайд дегенди басып туруп, бул жактан мисалы выбор изображение дегенди басалы. Бул жакка суроону жазалы. Мисалы интеграл белгисин кайсы математик киргизген деп суроону жаздык. Андан кийин бул жакка жоопторун жазсак болот. Мисалы биринчиге Leibniz, мисалы Leibniz. Бул жакка сүрөтүн дагы кошуп койсок болот. Ушул окумуштууну алуу үчүн ушул жерди басабыз. Басканда бул жерден компьютердеги сүрөттөрдү алуу үчүн Schildknute здесь дегенди басабыз. Бассак проводник ачылат. Бул жерден мисалы Leibniz'in сүрөтүн тандайбыз. Открыть деген басабыз. Бул жерден ушундай болуп чыгат. Бул жерден жылдырып өзгөртүп койсок болот. Сүрөткө карап туруп сохранить деген басабыз. Демек, жоопко Leibniz'in сүрөтү да кошулду. Экинчи вариантка мисалы Cauchy деп коелу. Андан кийин бул жерден Cauchy'нын сүрөтүн тандайбыз. Мисалы бул жерде ушуну тандадык. Cauchy'нын сүрөтүн бул жерден аны жылдырып коебуз. Сохранить деген басабыз. Үчүнчү вариантка мисалы Пифагордун сүрөтүн дагы тандап койсок болот. Schildknute здесь дегенди басып, компьютердеги сүрөтүн тандап койсок болот. Мисалы, ушул Пифагордун сүрөтүн тандайбыз. Андан кийин сохранить деген басабыз. Бул жерден кааласак чоңойтуп алсак болот. Сүрөттү чоңойтуп, кичирейтип. Сохранить деген басабыз. Андан кийин дагы вариант кошуш үчүн добавить дегенди басабыз. Бул жерге төртүнчү вариантта мисалы Viet деп коебуз. Бул жерге Viet'in сүрөтүн кошуп койсок болот. Schildknute здесь деген басып, Viet'in сүрөтүн тандайбыз. Сохранить дегенди басып коебуз. Төмөн жактан бул жерден дагы настройкаларны карап өзгөртүп койсок болот. Андан кийин дагы слайд кошуу үчүн новый слайд деген басабыз. Бул жерден мисалы облака слов дегенди баса турган болсок, бул жерге суроону жазабыз. Мисалы геометрия илими канча бөлүктөн турат? Мисалы канча бөлүктөн турат? Бул жерге канча текст киргизүүгө боло тургандыгын белгилеп койсок болот. Мисалы, бир эле текст киргизе турган болсок, 1 деп коебуз. Бул жерде максималный тексттердин саны 10 текстке чейин белгилесек болот. Ал эми бул жактан настройкаларын дагы өзгөртүп койсок болот. Мисалы, бул жерден убактысыны ар бир презентациядагы суроонун деңгээлине жараша өзгөртүп койсок болот. Андан кийин новый слайд дегенди басып туруп, дагы слайд кошсок болот. Мисалы, бул жактан эми викторина кошсок болот. Мисалы, бул жерден выберите ответ дегенди басып туруп, бул жакка мисалы суроо койсок болот. Математикада сандарды жазуу үчүн канча цифра колдонулат деп коелу. Бул жерге биринчи жоопко мисалы 9, экинчи вариантка 10, үчүнчү вариантка чексиз деп коелу. Бул жерден туура жоопту белгилеп койсок болот. Бул жактан настройкаларын өзгөртүп койсок болот. Мисалы, бул жерде туура жооп берген окуучуга
максимальный 100 балга чейин коюлат, минимум 50 балл деп турат. Бул жерди мисалы өзгөртүп койсок да болот, минимальный 10 балл деп койсок болот. Андан кийин бул жакта добавить таблицы лидеров дегенди чандырып кое турган болсок, лидерлердин таблицасы чыгат. Бул жерде окуучулардын бардыгы туура жооп берип коюшу да мүмкүн. Бардыгы туура жооп берип койгондо кандай болуп бааланат? Биринчи жооп берген окуучуга көбүрөөк балл коюлат, андан кийинки жооп берген окуучуларга ошол жооп берген катарына жараша баллы азыраак коюлат. Андан кийин новый слайд дегенди басып туруп, бул жактан дагы биз суроолорду киргизсек болот. Ал эми бул жактан слайдтарды киргизсек болот. Мисалы бул жерден заголовок дегенди басып туруп, бул жерде мисалы слайдка жазып койсок болот. Математика илимдердин падышасы деп койсок болот. Андан кийин подзаголовок деген жерге мисалы математика бул акылдын гимнастикасы деп койсок болот. Андан кийин бул жакка окуучулардын реакциясын белгилеп койсок болот. Мисалы ушундай кылып белгилеп койсок болот. Окуучулар өздөрүнүн реакцияларын ушул смайликтер аркылуу билдире алышат. Ушундай кылып биз слайдтарды түзүп алсак болот. Андан кийин дагы бир настройкасы ар бир слайддын фонун өзгөртүп койсок болот. Мисалы биринчи слайддын фонун өзгөртө турган болсок, бул жерде задний план деген бар. Задний план дегенди басып, бул жактан базовый свет деген баса турган болсок, мына биздин слайддын арткы фону өзгөрдү. Эгерде бул жерге сүрөт кошо турган болсок, добавить изображение деген басабыз. Эгерде компьютердеги сүрөттөрдөн кошкубуз келсе, бул жерден Shelton тездес дегенди басып туруп, бул жактан биз компьютердеги сакталган сүрөттөрдөн кошуп койсок болот. Ал эми сайттын өзүндөгү сүрөттөрдү кошо турган болсок, библиотека фотографии дегенди басабыз. Басканыбызда бул сайттагы сүрөттөр жүктөлөт. Мисалы бул жерден ушул сүрөттү тандай турган болсок, кое турган болсок, ушуну тандайбыз. Тандагандан кийин бул жака загрузка болот. Азыр загрузка болуп атат. Бир аз күтүп турабыз. Загрузка болгондон кийин бул жерден сохранить дегенди басып коебуз. Сохранить дегенди басканыбызда бул сүрөт презентациянын арткы фонуна коюлат. Коюлганга чейин бир аз күтүп турабыз. Ушундай болуп сүрөт слайддын арткы фонуна коюлат, мына коюлуп атат. Ушундай кылып ар бир слайддын арткы фонун өзгөртүп алсак болот. Мисалы экинчи слайддын арткы фонун өзгөртүү үчүн экинчи слайдты белгилейбиз. Бул жактан задний план дегенди тандайбыз. Бул жактан мисалы ушуну тандасак, арткы фон ушундай болуп өзгөрөт. Үчүнчү слайдты белгилейбиз. Бул жактан задний план дегенди басып туруп, бул жерден ушуну тандайбыз. Мисалы 4-чү слайдты өзгөртүү үчүн 4-чү слайдты тандайбыз. Бул жактан задний план дегенди тандап туруп, бул жерден мисалы башка түстөрдү ала турган болсок, пользовательский деген жерде галочка кое турган болсок, ошол жерди баса турган болсок, пользовательский түстөр чыгат. Мисалы бул жерден сарыны тандай турган болсок, мына ушундай болуп арткы фондору өзгөрөт. Азыр мен бул жерден англисче которуп алайын. Англисче котордум. Эми бул презентациябызды окуучуларга кантип жөнөтө алабыз? Окуучуларга жөнөтүү үчүн ушул презентациянын ссылкасын жөнөтүшүбүз керек. Ссылкасын жөнөтүү үчүн бул жерден шар дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай ссылка чыгат. Бул ссылканы көчүрүп алуу үчүн бул жерден copy дегенди басабыз. Copy дегенди бассак, ссылка көчүрүлдү. WhatsAppка киребиз, WhatsApp'тан жаза турган жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып оң жагын басабыз. Бул жактан вставить дегенди басабыз.
ссылка коюлду. Ушул ссылканы окуучуларга жөнөтүп коебуз. Окуучуларга ссылканы жөнөткөндөн кийин окуучулар кантип иштешет? Окуучулар ошол ссылка аркылуу киришет. Ал эми мугалим өзүнүн түзгөн презентациясына кирет дагы. Бул жерден практикант веб дегенди басат. Практикант веб дегенди басканда ушундай болуп чыгат. Окуучулар ссылка менен киргенде окуучулардын телефонунан дагы ушундай болуп чыгат. Азыр окуучулар мисалы телефондон ушул ссылкага киришет. Ушул ссылкага кирип, ссылка аркылуу жооп беришет. Мисалы, азыр бул жерде карасак, жыйынтыктардын бардыгы 0 болуп турат. Азыр окуучулар жооп бергенде кандай болуп өзгөрөт? Мисалы, -2 деп жооп берди. Окуучу өзүнүн телефонунан ушул жоопту белгиледи. Андан кийин телефонунан submit дегенди басат. Submit дегенди басканда мына бизден жыйынтык өзгөрдү. Демек, бир окуучу -2 деп белгиледи. Окуучулардын жоопторуна жараша ушундай болуп бул жактан жыйынтыктар чыга баштайт. Ал эми окуучуларга кийинки презентация көрүнүү үчүн бул жерден мугалим submit дегенди басат. Мисалы белгилеп туруп, туура жоопту белгилеп туруп, submit дегенди басат. Бул жерден жок, экинчи слайд деле тандайт экен мугалим. Экинчи слайдты тандаганда окуучулардын телефонунан ушул экинчи слайд көрүнөт. Окуучулар ушул слайдты көрөт дагы өздөрүнүн жоопторуну белгилешет. Мисалы, интеграл белгисин кайсы математик киргизген. Бул жерден Leibniz дегенди белгилейт окуучу. Мисалы, Leibniz дегенди белгилеп туруп, submit дегенди басат. Submit деген басканда бул жактан мына мугалимден жыйынтык өзгөрүп атат. Демек, бир окуучу ушул жоопту белгиледи. Ал эми кийинки презентация окуучулардан көрүнүү үчүн 3-чү презентацияны тандайт мугалим. 3-чү презентацияны тандаганда бул жактан ушундай болуп чыгат. Go to slide дегенди басабыз. Go to slide дегенди басканда Go to slide дегенди басканда окуучулардын телефонунан ушундай болуп чыгат. Геометрия илими канча бөлүктөн турат деген суроого окуучулар бул жерге өздөрүнүн жообун жазышат. Мисалы, 2 бөлүктөн турат деп жазып туруп, submit дегенди басат. Submit дегенди басканда мугалимден ушундай болуп окуучулардын жооп берген жообу көрүнөт. Андан кийин кийинки суроо презентацияга өтүү үчүн 4-чү презентацияны белгилейт. 4-чү презентацияны басканда окуучулардын телефонунан ушундай болуп жүктөлөт. Мисалы, математикада сандарды жазуу үчүн канча цифра колдонулат деп атат. Бул жерден окуучулар өздөрүнүн жоопторун жазышат. Андан кийинки суроого презентацияга өтүү үчүн 5-чи презентацияны тандайт. Ушундай кылып окуучулар жооп беришет. Окуучулар жооп бергенден кийин жыйынтыкты көрүү үчүн бул жерден result дегенди басат. Result дегенди басып, окуучулардын аткарган ишинин жыйынтыгын көрүүгө болот. Ушундай кылып AHA Slides сайтында онлайн презентация жана сурамжылоо
түзүп иштегенге болот.